мамлекеттик чиновниктерге дагы кайрылып айтып коёмун. Бул жерде 2 адам, 4 адам, 6 адам менен иш бүтпөйт. Бардыгы иштешиңер керек. Айыл өкмөтсүнбү? Айыл өкмөттү территориясын караган. Айыл өкмөттө нарушение болобу жооп бересиң. Акимсинби? Акимдин территориясын караган. Губернаторсунбу? Губерниянын территориясын караган. Так. Эгер аны карабастан эптеп күн өткүзүп 5 жыл иштедим, 2 жыл иштедим, 3 жыл иштедим деп туруп, анан жанагыдай коррупциялык элементтерге аралаша турган болсоңор, бардыгын жооп бересиңер. Мамлекеттик чиновниктер. Мамлекеттик чиновниктерге мыйзам бузган мамлекеттик биз каарыбызды төгөбүз. А элибизге, Кудай буйрса, мээримибизди төгөбүз. Мына ошондо гана алдыга чыгабыз. Эми мурдагыдай болуп уурдасак да боло берет экен, туурдасак да боло берет экен, эптеп-сөптөп күн өткөрсөк боло берет экен чиновниктердин кызматтан өзүңөр кетип калганыңар жакшы. Эртең колуңардан апарып камап, кууп, жаманаттуу болгондон көрө иштегиң келбейби? Анда кызмат тапшырып бер. Могул жерде сенин араңарда жалындаган жаштар бар. Мен иштеймин, мамлекет үчүн кызмат кылам. Ушу районумду, айыл өкмөтүмдү, облусумду көтөрөмүн. Күнү-түнү иштеймин деген адамдар бар. Туурабы? Ошорда келели кызматка. Тууган урукту же болбосо тага жээнди тартып отура турган болсо, ошол бойдон биз эч жака алдыга жылабай калабыз.